Эми ишенип эткенсиңдер, ушундай тетиякта бакыйган Абытбек менен мындай өзү жакындан көрбөсөм дагы ал кишини биз келгенде дайыма сүйлөшүп аткан болчу да. Буларга ишенип алып мындай эми анткени мен ишенбеген эмесмин. Ушул биздин группада мен деген чоң кызматта иштеген адамдар көп болчу да. 2018-ден бери 4-5 жыл өтүп кетти го. Десек эле тынч отургулачы, келгени калды. Счастье любит тишину депчи. Чоочутпагылачы депчи. Тигил жерде инвестиция минтип чоочуп нары секирип кетчүдөй эле бизди ушинтип эле тыйып баштабадыбы? Жолугуп атабызна кол коюп атабыз деп ручка кармаган сүрөттөрүн жөнөттү бизгечи. Анан бүгүн алар барып арыз жазып атышат, чогулуп атышат. Бүгүн жазып атышат буюрса. Ленинский ровдого барып заявление жаздым. Эме дасыккан эмелер да, алдамчылар. Алданып атабыз, эл журт алданбагыла. Мотуев айткандай напряг болуп өлмөй болдук бизчи. Биз киргенде 7000 деп айткан Искендер бизге. 7000 киши бар эже. Эмнеге коркосуңар депчи. Искендердин ордунда Мурат азыр. Анткени Искендер качып кетпедиби? Анын ордунда ушул Мурат да. Элдерди алдаганга аябай булар үйрөнгөн экен да. Мен биринчи 125 000 сом салгам. Анткени деген ошо ким классташы Гүлнара айткан экен, ошо перевод кылып салгыла. Созгондон созуп отуруп, ошон бир тойлуу убакыт өтүп кетти ортодон. Ковидке кабылганда 3 жыл дым эле жаттык. Дым жаттык, жыргал болгондо кандай. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Жана Барс Кейджин айланасындагы бизден ошо келип жабырлануучулар интервьюларын берип жатышат. Дагы бизден ошо чыккан материалдарга комментарий калтырган Назарова Айгүл эжекебиз. Эжекебиз ушу кенен айтып берет элем дегенде биздин студияга чакырдык. Кош келдиңиздер. Рахмат. Ошондой эле биякта эжекебиз да келип атат, Айгүл эжекебиз. Анан бул жерде жабырлануучулар абдан көп экен. Региондо өзүнчө бир тайпа болушуп, WhatsApp'та группа түзүп алып, ушинтип алданып, үмүтүн өлтүрбөй күтүп келаткандар да көп экен да. Анан мисалы сиздер 2018-жылдары салыпсыздар, эми ошо канча салдыңыздар эле, эмне болду эле, ошону кенен бир айтып кетсеңиздер, токтолуп. Сөздү баштасак биринчи, Сагидет сизден баштасак. Эмне болуп барып калдыңыз, ким чакырды, эмне деп айтышты эле, канча сом салдыңыз, ошону айтып кетсеңиз. Мен ошо таластык Айнура деген фамилиясын да унутуп атам. Төлөп берген кызы Айнура деген бир ай бою мени мындай эми ушул жөнүндө айтып жүрдү. Барс Кейджиге ушинтип акча салсак көбөйтүп берет. Тиги бу деп. Анан мен Искендер деген бала менен тааныштырып койду. Ошо Базарбаев Искендер менен таанышып, анан ага барып ал айтып калды, ушу Барс Кейджи жанагы Абытбек жөнүндө айтып, акча биз берсек, короче, немеге көп жылга көбөйтүп бере турган доллар менен беребиз деп калышты. Анан ошондо мен $100 алам деп 44 000 сом салгам. Анан $100 000 алам деп 44 000 сом бердим. Андан кийин деле улам эле 5 000 сом, 3 000 сом, анан 2 000 сом тигиндей болду, мындай болду деп алып отуруп мен эсептесем ушу 55 000ге жеткен экен да. Анан өзүм дагы жөн жүрбөй сиңдимди да кошуп алып, ал да ошондой акча берди. Анан кийин тиги Искендер болсо эме деп атпайбы, уже болуп калды, акча келип калды. Ошондой жаңы жылга жакын болчу. Жылын да унутуп калдым. 2018-2019. Ошо 2018 го, декабрь айында. Мынакей болуп калды, 10 күндүн ичинде алып калабыз эже. Сиз мага 200 000 берип туруңуз, мен сизди биринчи очередь кылып тиги берем деп аябай ар нерсени айтса, улуу болсом дагы ошо кичинекей эле балага алданып, анан макул деп тиги 200 000 дагы берип атпаймынбы тиги Искендерге. Ошо жанакы 44 000ден тышкары 200 000 берип атасыз. Ооба, адан тышкары 200 000 отдельно бердим да, баягы мага эртерээк берсин. Анан деп бердим, жанагы майда чүйдө акчалар менен 44 000 да көбөйдү да, уже 55 000дей болуп калды. Эми азыр эсептесем ал жылдары деген уй деген 25 000, 26 000 турчу да. Бизде кымбатчылыкта ошол кезде акча деген өйдө эле да кымбат эле. Ошонун баарын алып алып. Ошол курс менен, Ооба. Анан кийин эле 10 күн өтүп калды. Анан баягы офиске келсек, офис уже жабылып калыптыр.
мен Искендерди таппай калдым ал местаданчы. Анан таппай калып, бир күнү чалып отуруп жолугуштум. Сиңдим экөөбүз келип жолугуштук. Анан ал мени алдады, 2 күндүн ичинде таап берем эже деп алдады. Анан мен уже кайыл болуп баштадым. Тигил акчаларымды мейли убагында, бирок мына 200 миңди мага бергин депчи. Анан макул деп туруп, анан кийин бул качып кетип атпайбы, Россияга качып кетиптир. Ошондон баштап таппай күндөр өтө берет экен да эми. Күндөр өтө берет экен, биздин деле башка жумуштарыбыз бар дегендей. Анан сотко бердик тиги немеге. Свердловский РОВДга арыз жаздык. Арыз жазып, анан кийин берсек, алар болсо биздеги документтердин баарын алып барганбыз да. Ал мага эме жазып берген, 200 миңге жанагы тилгат жазып берген. Ошолордун баарын алып барсак, балдар аябай шылдыңдап күлдү бизди. Тиги жана соглашение деген кагазын эметип алыпчы. Бул эми улуу сөздө уят жок, бул артта арчып эле ыргыта турган кагаз го депчи. Анан кийин ошондо точно алданганыбызды билдик да биз. Анан ал милициялар ошо караштырып, Искендерди кармап келмек. Анан кийин айтты, уже 2 күн мурда чыгып кетиптир, Россияга кетип калды деп. Анан ошо күндөн ушу күнгө жери Искендерди тапкан жокмун мен. Анан 2019 чыгып кетип атабы же 2020? 2000 бир ошо азыр 5 жылдай болуп калды, ошо 2020 го, ошо ооба 2020 же 21 болуш керек. Ушул жылдары чыгып кетти да. Ошондо арыз жазып, ошондо менен чыгып кетти, ошону менен Ошону менен дайын атары жок. Ошондо бердим да 200 миңди. Биринчи олоюн эртерээк алсам, жумушумду эртерээк жазайм дедим да. Эми ишенет экенсиң да, ушундай тетиякта бакыйган Абытбек менен мындай өзү жакындан көрбөсөм дагы ал кишини биз келгенде дайыма сүйлөшүп аткан болчу да. Атарбеков менен сүйлөшүп атканда биз барып калчубуз сиңдим экөөбүзчү. Анан мынакей жаңы эле сүйлөшкөндө үнүн уктуңузго, жакында болот, мынакей болоюн деп калды деп эле коет, бизди кетирет, жана конфетин берет бизге. Ал конфетти оозубузга салып алып кетебиз. Чындачы. Жинден эле келесиңер, угуп алып эле, болот экен го деп эле барабыз. Ошол күндөр аябай созулду, жолго деле канча каражат, канча тиги эме кетти, мисалы үчүн убакыт дегендей. Ошо мен ушул жылга чейин Искендерди таппай келем мен. Анан кийин баягы эми бул акчалар деле мен үчүн чоң акча чындачы. Эми буларга ишенип алып мындай эми анткени мен ишенбеген эмесмин. Ушул биздин группада мен деген чоң кызматта иштеген адамдар көп болчу да. Мен бир жолу собрание кылды, ошондо көрүп калдым. Ошондо деле группа түзүп албаппыз бизчи. Анан ошондо көрдүм да, мындай чоң кызматтагы кишилерди көрдүм мен. Ошол себептен мен ишенгем да. Мен алданып аткан болсом, булар кантип алданмак эле. Эми могу кишилер бир жерлерде иштеген кишилер го деп, ошолорду көрүп анан кийин деп көңүлүм бир жай эле жүрчүм да. Көрсө аферисттер любой жерден эле ушинтип бизге окшогон карапайым адамдарды алдай берет турбайбы? Ошол. Базарбаев Искендер ошентип изин суутуп кетти. Суутуп кетти. Жылдары. Жана Атарбекти мындай көрүп алдыңыздарбы? Бет байынан сүйлөшүп алдыңыздар. Сүйлөшүп эле тиги урушуп да кеттим тиги Атарбеков мененчи. Телефон менен сүйлөштүм. Телефон менен мен жөнөтөм да баягы, мынакей мен мынча акчамды алып алып тиги качып кетти деп баягы жазам да, анан ал мага айтат да, эме деп. Мен сотко берем деп калдым, ошондо бир Ташиев бир кыйын чыгып аткан. Анан кийин мынакей Ташиевке прямо кирип барам дагы, сен жөнүндө жазам десем, ал абыт айтып калды. Ой, билгениң кыла бербейсиңби? Ал Ташиев деген ал менин классташым эмне болду депчи. Ал менин классташым деп айтты да. Анан кийин колуңан келбейт, керек болсо мен сени сотко берем. Элдин баарын иренжитип атасың сен. Алдады деп. Эми элдердин эмесине калбагын, баягы болуп калган нерсени депчи. Болоюн деп калды. Сен себепкер болуп калдың. Ооба. Анан кийин мен все равно ишенбей калдым да, уже 200 миңимди алып алып качып кетип атса, анан айтпадыбы, кийинкисинде минтет, мен сени тааныбайм дейт. Тиги кимге берсең акчаңды ошондон өндүрүп ал. Тиги кимден? Искендерден өндүрүп ал. Мен сени тааныбайм деп калбадыбы. Андан мурун тим эле иншалланан жанагы абдан намаз окушуп экөө теңчи. Ал убакта мен окучу эмесмин, булар намаз окучу. Анан мен аябай ишенчим чын элечи, мен да атам да 30-40 жылдан бери намаз окуйт, бирок бирөөдү бир алдаган адам эмес да. Мен ошондой ойлоп буларга ишенгем да чын элечи.
Анан эми өздөрү намаз окуп атса эми ушунча элди эмне алдамак беле деп ойлочумун да, анан аут дагы жана эл менен баштаганда эле тим эле баштайт да. Жана келмелерди айтып, тим эле шыгыл ушинтип отуруп, анан Кудайдан баштайт, тиги Аллахка эме кылып отуруп, мындай болот деп, касам ичип постоянно ошентип сүйлөчү да Аутбек. Анан Искендерге деле ишенчим мен баргандачы. Аут менен постоянно сүйлөшүп отурчу да экөө. Анан бу акчалар кандай болот, кантип кетет деп айтчу эле, мисалы силер салган акчанын мынча бөлүгү тияка кетет, бияга калган офиске калат, бизге кызмат деп. Ооба. Тиги Искендер айтчу да, биз офиске төлөйбүз. Эми канча акча экенин мен кызыгып сураган эмесмин, бирок ошондо жана бизге окшоп келген адамдардын акчаларынын баардыгын ошо Аутбекке бир кандай процентин берип, анан калганын өзү алып ошо эмеге төлөйм дечи да, офиске. Эми офистагы ушунчалык неме да, сонун болчу да эми. Адам ишене тургандай. Мисалы, жаман-жуман бир жер болсо, барбайт элек да. Дивандар бар момдай тиме кожаный кычыраган. Креслолору тим эле. Анан бир укмуш. Анан ишенесиң да, чындап элечи. Ошондо көрсө жанында жүргөн тиги эме аял экен. Ошондо ойлоп калдым да, Искендер өзү эле эмес, бул аялы экөө тең ушундай мошенничество менен заниматься этишкен да. Көрсө мен жана алган 200 миңимди бербейм деп эле алыптыр. Бербейм, муну алып качам деген эле ситуация менен алыптыр да. Ошо менден алган акчадан кийин бул уже качты да. Анан эми сиздер билесиздер дагы канча адамдар алданган могу Базарбаев, Искендер деп атпайсызбы? Ой, бул биз киргенде 7000 деп айткан Искендер бизге. 7000 киши бар, эже эмнеге коркосуңар депчи. Азыркыга жери элдерди алдашып, азыркыга жери эле алып жүрүптүр жана Мурат деген эмеси. Азыр уже 10 000 деп уктум мен. Бизге окшогондор 10 000 деп мага айтып аткан вице-президент деп атканбы, Барский жине? Ооба, мен Искендер менен иштешип жүргөндө Муратты тааныш эмесмин, билген эмесмин. А бул ошондо мен ойлойм, но Искендердин ордунда Мурат азыр. Анткени Искендер качып кетпедиби? Анын ордунда ушул Мурат да. Эми булар элди алдап көнүктүрөм, булардын тилдерине мындай уксаң сөз жок да. Баягы картайып калган биз да мынчалык сүйлөп эмете албайбыз. Элдерди алдаганга аябай булар үйрөнгөн экен да. Эмечи? Дагы эле алдап атат деп атпайсызбы? Дагы эле кирип аткан адамдар бар. Бар. Биз мындан канча жыл болуп калды, ошондо тиги Искендер кетип калгандан кийин барганбыз сиңдим экөөбүз Муратка. Анан барсак, тиги силер элди минтип атасыңар, антип атасыңар, анан силерди сотко бериш керек, анан от коюш керек дегенде да бир арык кыз иштеп атыптыр. Ошол эле арык кыз дагы ошол жерде иштеп, бир канча аялдарды киргизип, айтып, мынтип ошолорду дагы жазып атышкан. Ал аялдар эшикке чыкканда биз айтканбыз, болбойт, биз алданып жүрөбүз, ала албай жүрөбүз деги бу десек, бизге мындай ишенбегендей болуп, биз ишенип атабыз, биз алабыз деп элечи алар деле. Анан кийин мен таң калганым, булардын тилинде эмне мөөрү барбай, эмне алекет келген киши сөз жок кирет да. Ким келсе сөз булар менен сүйлөшө кирет. Мен сиңдим деле кредит алып атып кирген. Анан кийин ал үйүн сатты байкуш. Тиги бияктан шаардан тамалам тияк бияк деп отуруп. Эми өзүм эле алданбай сиңдимди да ошо алдатпадымбы чындачы. Ал деле мендей акча берди. Түшүнүктүү. Назарбай Гүлөзеке, сиз айтсаңыз, сиздин окуяңыз, сиз канча салдыңыз, кантип келип калдыңыз бул Барский эжеге? Айтып кетсеңиз. Мен негизи кече ошо YouTube каналга чыккан Искранын окуясын угуп, ошол жерден өзүмдү көргөндөй болдум да. Точно эле 8 жыл болуптур. 2018-жылы биз дагы ошентип салганбыз. Ал кезде деген мен өзүмдүн бир тууган эжемден уктум. Эжем Таласта жашайт, мен Бишкекте турам. Таласта жашайт, базарда соода кылат. Анан бул эжемдин классташы Кенесарева Гүлнара деген келип жолугуп айтып, ушундай Атарбеков Абыт деген концерн өзүнүн ассоциациясы бар киши, Барский эже деген түзгөн. Бул киши ушу чет өлкөдөн аябай өтө крупный суммадагы инвестиция тартып, инвесторлор менен иштешкен киши экен. Ушундай инвестиция алып келип, бүт региондорго тараткан атыптыр. Бизнесиңди кеңейтип, ушинтип акча салып ушинтпейсиңби? Ал инвестицияны алыш үчүн предварительный взнос 25 000 төлөгөн адамга $50 000
инвестиция берилет деп ишендирген экен да. Элге бергенде эле иска айымга деле Ооба, ошондой деп айтылат да. Анан тиги деп эми классташ айтып атат, ишенди. Ал эжем бизге айтты эле. Бир топ эме болуп барып анан кийин деп калдык, салгыла мына келгени калыптыр мына деп өзү салды. Таластагы башка бир туугандарыбызды кошту, подружкаларын кошту. Анан кийин болбойсуңбу деп бияктан мени, кызын, ошентип биз Бишкектен кошулуп калдык да. Анан эми ошол канча салдыңыз ошондо сиз? мен биринчи 125 000 сом салгам. Анткени деген ошо ким классташы Гүлнара айткан экен, ошо перевод кылып салгыла, Бишкекке жөнөткүлө, квитанциясын сактап кой. Вдруг деп айтыптыр да. Анан ай ушинтип айтты деп бизге айткандан эми квитанциясын сактап кой эми. Все-таки квитанцияны бул жака акчаны Таластан перевод кылды. Бишкекте координатор болуп иштеген ошол учурда Абдрахманова Касиет деген эже, чоң эле эже дагы, улуу эже да. Ошол салдыңар Абдрахманова Касиетке. Ооба, анткени деген Гүлнара Кенесарова айтыптыр. Бишкек боюнча координатор Абдрахманова Касиет. Мен тигил жактанмын. Талас Манас району боюнча. Мага берсеңер деле алып барып мен ошого берем, андан көрө бияка жөнөтүп койгула депчи. Анан анда ошо перевод кылып ийелик, квитанциясы бизде калат деп перевод кылып 125 000 сом эжем менин атыман перевод кылып берди да. Анан мен ошол 125 000 сомдун ээси болуп барып, соглашение түздүк. Соглашение беребиз деди. Ооба, соглашенияны ошо копиясын ала келдим, окуп көргүлө деп. Эми бизге ошол учурда айтты, бул алдын ала могу төлөм взнос бергениңер үчүн биз соглашение берип атабыз. Колуңарда какой-то бир документ болсун деп. Ушул соглашенияны алып турасыңар, анан инвестиция келгенден кийин ушул соглашение менен келесиңер дагы. Контракт түзүп, бизнес контракт мынтип түзүп туруп, анан баягы инвестицияны аласыңар. Канча сумма төксөңөр ошого жараша. Деп ошентип бизди ишендирип, анан макул деп кетем. Соглашенияны 125 000га алып кетем. Анан кийин ошо мен эжем товарга келип турат, бир жолу келгенде бирдеме булар ушул справка бирдеме деп сурай беришет. Бирдемени жеткирип берчи дегенден кийин Касиет эжени көргөн эмесмин ага чейин. Касиет эже менен байланышып алып, анан ЦУМдун жанындагы баягы мурунку мажрум талдар кесиле элек кеси. Ошол жерге барып жолугуп эже менен баягы эмени берип. Анан эже не болду дагы болгонтабы деп сурап калсак, болгонтат. Бул уже 2019-жылы болгон иш да, мен жолукканым. Деп анан мен тиги көрүп 125 000 төгүпсүң дагы 25 000 кошуп $250 000 алайын деген экенсиң, $300 000 албайсыңбы деди. 25 000 кошуп 150 Дагы. 000 кылсаңыз $300 000 берет деди. 150 000 сом болуп калат экен, төккөнүң 25 000 сом кошсоң. Бул жак 125 экен. 150 кылып толуктап кой да 300 000 ал деди. Анан эже бул 250 деле бул жак оңой акча эмес го. Алгандын бермеyi бар да. Буну алгандан кийин ал элек акчаны бөлүшүп атабыз го эмичи. Алгандан кийин иштетип, вдруг эми кандай болот ишибиз? Кайра бериш керек да. Деп ошентсем эми канча жылда бир бересиңер да проценти жок болуп аткандан кийин бекер акчаны ала бербейсиңерби деди да. Десе бир деп анан ойлонуп, эми качан болгонтат десем, ошол жайында болчу. Мына ушул айдын этеги деди. Анан дагы 25 000 сом кош деп атат го, мынтип көбөйтүп ал деп атат го деп мен баягы эжеме чалдым да десем. Кошпойсуңбу анан деди дагычы. Шыр элечи. Эми кошуу ийгенде эле тим эле 25 000 сом ал кезде көп эле. Эмеси күчтүү эле акча да. Мен жаным деле мелочь болуп 25 000 жүрбөйт да. Деп анан кийин сен жаныңда болсо анда котор анда Касиет эжеге. Мен мынтип берем эми сага. Десем макул деп анан ал эртеси Касиет эжеге которду. Анан баягы Касиет эже мага айтты. Которсо былтыркы 2018-жылкы төккөн ошол числоң менен бул кийинки 2019-жылы да 25 000 берип атабыз да. Ошол жылкы списогың менен буну кошуп жиберем деди.
кийинкиге быйылкы жылкыга кошулбайсың деди да. Ошону менен эрте алып каласың деп. Мурдакы сакен келет деди да. Анткени 2018 биз кошконбуз, кийинки 2019 жылы уже ортодон 1 жыл өтүп кетти. Точно болобу деп ушинтсек болот. Мына бүт бардык документациясы бүтүп, мына Турцияда жүрөт алат деп. Тигилери калды, булар калды. Турцияда жүрөт, алган атат мына уже. Этап менен келген атат депчи. Ушундай болбодубу? Десе эле алып калат экенбиз деп анан ошентип дагы 25 000 сом котортуп, анан которгондон кийин келип, бир бош болгондо келип, кайра соглашение түз 150гө общий. Чогуу соглашение түзүп беребиз деди. Анан макул деп анан барайын, эми түзөйүн, кантейин, ментейин деп атсак эле офисте эскен жок экен. Анан мурунку соглашениеңди таппай жатышыптыр деп эле касиет эже. Жок деп эле ушинтип калды. Анан эмнеге жок болду экен деп анан бир күнү өзүм эле чыгып келсек эле офисте эскендер бар экен. Могу Дордой плазадан офис снимать этип алган, 4-этаж. Келсек эскендер биякта эле деп калды. Анан соглашение кайра түзүп бер. 125 эмес, эми 25 кошуп 150гө. Ушундай деп айтты касиет эже десек. Макул деп түзүп берди ал. Түзүп берди, соглашение түзүп алып кеттим. Искендер ордун деле экен го, эмне сиз минттиңиз деп касиет эжеге ошентсем деген. Сен эмне тиги мен аттап ал жакка барасың деп эжебиз ушинтип кирсе боло эмичи мага кайра. Мен барба дегенден кийин барбай эле койбойсуңбу депчи. Ана жокпу, барбы билген эле баргам, анан бар экен. Соглашениемди түзүп кетип калдым. Сиз да бара болбойсуз, эмне анчага териктиңиз? Деп анан ошону менен касиет эже менен анага чейин деп кичине WhatsApp'тан номерин алып алгам да, жазышып турчу элек, анан кийин жазышпай калдык. Мага да эме жөнөтпөй ушинтип калды да. Негизи жаңылыктарды Таластагы жанагы эки координатор Кенесария Гүлнаранын группасында эжем бар. Ошол жактагылардын жаңылыктарын мен эже менен эле угуп алам да. Жактан деле өзүмчө эле жүрдүк. Ошондо эмне жаңылыктар келчү эле? Ошо абыт атабектин айткандар келчү эле? Абыттын сүйлөгөндөрүн жөнөтүп, Кудай буйруса инвесторлор менен сүйлөшүүлөр болуп атат, кол коюлганы калды. Мына жолугуп сүйлөштүк. Анан дагы эмне деген, бирдеме деген биз түшүнбөгөн чет элдик бир терминдерди айтып, бул инвестиция алыш үчүн мынтиш керек экен, тигиниш керек экен, ошонусун кылып атабыз, ага мынча убакыт керек экен деп элечи. Созгондон созуп отуруп, ушун бир тойлуу убакыт өтүп кетти ортодон. Анан жаңы жылдынга чейин бир жыл сайын эле жаңы жылдын алдында булар дүрбүп калышат да. Болгулак окуй мынтип бирдеме мынткеле, анан могу жаңы жылга чейин уже акча келиптир, ала калалы тиги бу деп атып эле анан эл дүрбөп атып, анан 20-декабрь болуп кетип, жаңы жыл болуп калып, анан токтоп калат да. Ошо менен дым болот да. Дым болот. Ооба, дым болот да. Эмне болду? Ой, январдын мынчасына чейин бардык. Дүйнө жүзү боюнча эс алуу деп анан жаңы жыл өтөт, баягы эмелер өтөт. Ковидке жага кабылды. Ковидке кабылганда 3 жыл дым эле жаттык. Дым жаттык, жыргал болгондо кандай. Ушундай болду. Анан эми улам жыл өтүп 2018ден бери 4-5 жыл өтүп кетти го. Десек эле тынч отургулачы, келгени калды. Счастье любит тишину депчи. Чоочутпагылачы депчи. Тигил жерде инвестиция минтип чоочуп нары секирип кетчүдөй эле бизди ушинтип эле тыйып баштабадыбы? Чоочутпагылачы, кандайсыңар? Башка акча алам деп күтүп аткандарды дейт. Иренжитпегиле дейт. Алардын ырысына силер тиги каршы чыкпагыла депчи. Ушинтип бизде ушундай эле тыюулар болуп, ушундай болду. Анан ушул тыюулар ким тараптан болчу эле? Координаторлор эле. Тигилер болгон атпайбы, тынч отурбайсыңарбы силер эми дүрбөбөй депчи. Элдин баары күтүп атпайбы деп. Ошончо элдин ичинен деле дүрбүп чыкканы бир 2-3 болот экен да. 100 кишиденчи. Ана мынча калганын эме кылбагыла деп дагы кичине да каршы чыгып, эмне деген деп чыккандарды группадан чыгарып элечи. Личкасына чыгып, сен албасаң деген элди дүрбөтпө деп элечи. Ушундайлар болду. Керек болсо деген сен өз каалооң менен бергенсиң. Сени ким заставить этти? Акчалам деп сен өзүң алып келип бердиң да.
депчи. Коркутма. Коркутуп, ооба. Катуураак айтсаң эле соттотуп. Ошондойлор болуп алар тарабынан. Анан кийин элдин бардыгы бир сыйра дүрбөп, элдин дүрбөгөнү Атарбековго жетип, анан Атарбеков бир ошо жылдардын ортосунда мен силерге бир отчет берейинчи деп анан бул чыкты да. Чыкканда эми анын голосовойлорун бизге жөнөтүп атты. Ал прямой эфир менен деле чыккан жок. Ошол голосовойлору эми мурунку телефондо кетти анын бардыгы. Ошо Атарбековдун бир сөзү бар да. Мен даже бул могу Касиет, Гүлнараларды тааныбайм депчи. Эме жөнөтүптүр. Силердин эметкен картасындардыбы? Тааныбайм мен керек болсо депчи. Могу Базарбаев Искендерди, андан башка мен буларды тааныбайм депчи. Жок, Искендерди гана билем. Ошону. Андан башка ооба. Деп ошентип чыкпадыбы. Бул деген Касиет даже деген ыйлап мага чалып дейт. Мен ошо өзүм дагы үйүмдү коюп залогко, ушинтип эле үйүмдү алдыра үймей болдум дегенден кийин мен боорум ачып мейли деп мен ага уруксат бердим. Мейли ошентип взнос чогултуп, үйүңдүн кредиттерин жаап тур, ага чейин акча болуп калат деп ошентип айтыптыр да ал Касиет эжегечи. Деп койсо анан баягы такыр беш колун салып алганда, уже ачыктан ачык тигеме чогултуп Касиет эже ошентип баштаган. Ошентип күтүп келе бердиңиздерби? Күтүп келе бердик ай. Күтүп келе бердик. Мейли деп эле мына минтип атат, тигинтип атат. Анан ортодон да минтип чыкты. Баягы тиги бир инвестор болбой калып, ортодон башка бирөөдү таап дейт. Италиядан Карим Бухт деген келип депчи, ошентип. Аны менен булар Турциядан жолукмак экен. Анысы Карим Бухту келмеги бир азап болду да Турцияга. Билет алса эми Италиядан тегемеге мынча саат деле учуп келет да. Ал бир канча бир учуп келе албай атып, араң зорго учуп келип, анан мына жолугуп атабыз деген сүрөттөрүн жөнөттү да. Жолугуп атабызна кол коюп атабыз деп ручка кармаган сүрөттөрүн жөнөттү бизгечи. Ошол сүрөттөр менен канча ай силерди тынчыттым? Тынчытты, ошентип тынчытып. Кичине бирөө мынтип дүрүп чыкса эле Атарбековдун эмесин голосовойун жөнөтүп коет, мына болгону калды деп. Ай болгону калыптыр, биз да минтип атабыз деп координаторлор ошентет. Анан деп күтүп калышат элдер. Биз ошо кыргыз эли, биз бир ушундай бир баёу, бир ишенчек, бир ушундай бир майыз эмекенбиз, калк экенбиз деп өзүм боорум ачыпса, өзүм кээде чала дейм да. Ошондой убакыттар болду анан. Эми күнгө чейин эле ушул баары эле отура ушун дагы эле күтүп отурушабы? Баары отурат. Анан жанагынтип кичине баш көтөргөндөрүн группадан чыгарып, личикасына чыгып, урушуп ушинтет экен да. Гүлнара ушулар ушинтет экен. Анан мен эми основной жаңылыкты ошол жактан угам да эжемдер тараптанчы. Анан эми мына жакын арада эле группадан Улук деген жигит чыгып, болбосо анын кошкону 25 000 сом. Бир эле 25 000 сом экен да. Ал Улук чыгып, бул эмне деген деп ошентип аябай катуу мындай вызов менен чыккан экен. Аны шыр группадан чыгарып тынчытыптыр да. Анан Улук деп өзүнчө группа түзүп, бул жакка кошулгула, биз өзүчө сүйлөшүп эми аракет кылып ушундай кылбасак болбойт. Улуктун атасы мугалим экен, азыр пенсияда 74 экен. Багүнү 17 майда Бишкекке келип, биз менен жолугушуу кылып, анан ушул агайдын бир окуучусу Министерство МВДда иштейт экен. Анан мен ошол окуучума барып кайрылайын, жардам бер деп айтайын деп Таластан ошо бир 15 кишинин арызын көтөрө келиптир. Мына момунча киши. 17 май. Мына бир жума болду. Анан барып жолукса деген баягы окуучусу пенсияга чыгып кеткен экен, Ордундагы иштеген жигит бул агайды кабыл алып, агай алыстан келген экенсиз Таластан, эмне маселе менен келдиңиз деп, анан буну эми жашаган жериңерден чечесиңер деп Таласка чалып, Талаский УВДга чалып, аксакалдын ишин карап бергиле деп агайды Таласка жөнөткөн экен. Понедельник күнү ал Таласка барып, понедельник күнү бияк Бишкектегиге жолугат дагы, анан кийин Таласка кетет. Таластан кече күнү кирип чыктым деп чалды да, кирип чыктым.
Талас УДС Манас районуна жөнөтүптүр. Ошол жерде жашайт экенсиңер, Покровкада азыркы Семетей баргыла деп. Анан бүгүн алар барып арыз жазып атышат, чогулуп атышат. Бүгүн жазып атышат буюрса. Группаны баягы элдин бардыгы Кенесарева Гүлнара, ошол Покровканын координатору. Баягы күндөн бери, бир жумадан беричи. Калаган киши баягы сүйлөп турган группаны жаап, только админ сүйлөй турган кылып койду дейт. Анан анча-мынча кишилерге ушинтип улукка чалдырып, жанагы балага тынчытып койгула деп өзү да чыгып чалып, анан улук өзүнүн түзгөн группасына жөнөтүптүр. Мына Гүлнара эже кече мага могуларды деп, мен аны сизге жөнөтүп коем. Ай улук, сен 25 000 сомуңду мен бирөөдү киргизип туруп төлөп берейинчи, таап берейин деп жөнөтүптүр да эми. Улук деле бул жерде кеп 25 000 эмес, кеп адамдарды алданып аткан ооба. Ооба, анан улук деген айтты да. Мен ал 25 000 сомду ала турган болсом мурда эле алып алмакмын. Мен эми принципке турдум. Мен албайм, соттошуп, силер эми жазаңарды алгыла. Мынча жыл өттү. Дагы деле жаагыбызды жаап келатасыңар. Бул деген эми болбогон иш го. Ошончо инвестор ошо Италиядан келсе дагы. Бир убакта чыкты Италиядан келген инвестор, бир убакта кытайлыктар деп чыкты. Бир убакта чыкты арабтар, бир убакта Сингапурдан деп чыкты. Казакстанда жөн калган. Анан Казакстаны да бар. Баш айланды да. Анан эми жанында туруп абыт менен чогуу жүрбөгөндөн кийин ал жакта инвесторлор менен жүрөбү? Же бул өзүнүн бизнесин кылып жүрөбү? Белгисиз бизге. Белгисиз. Көзүңүздөр жеттиби ушул 8 жылдан бери бул акча келбей турганы, бул алдамчылык схема экенине көзүңүздөр жеттиби сиздердин? Көзүбүз жетип, баягы ортодон эми бир туугандарды эме кылбай, балким болуп калат деп башында ишенгенибиз менен көзүбүз жетип, анан ортодон мен ошо Бишкекте жашаган жерим боюнча Ленинский ровдого барып заявление жаздым. Жаздыңыз? Жазгам, жазып ошентсем деген тултуң-бултуңдап эле заявление алып, анан силердики гражданский иш экен да, силер тиги сотко жазышыңар керек, бул жери деген андайды карабайт деп эле отмазка кылып башташты. Анда карабасаңар биз карай албайбыз, тияка бар деп мага отказной жазып, ошол жака направление берчи анда. Десек жок деп. Аны бербейт. Анан эми алда арызды деген регистрация кылып, эме кылып кое бергиле деп ошентип жазып кетсек деген каралган жок да. Кайсы жылы жаздыңыз эле арызды? Ушу 2023 окшойт. 23 окшойт да. Анткени деген алар тиги карабай койгондон кийин Генеральный прокуратурага барып жаздык. Жазып ошентсек деген прокуратурадан деген эме келди. Мага жооп келди да. Жооп келди. Могу эмелерим мына өзүм да ала келдим. Анан прокуратурадан жооп келди, тиги эмеге жөнөттүк сиздин эмени деп. Мага эме келди мынакей. Каяка жөнөттүк? Ички иштер министрина тергөө комитетине жөнөттүк. Ушул депчи. Анан бул жерде даже деген жазылып турат да, могу Назарбайгүл деген жаранды кабыл алып, ишин карагыла деп. Анан кабыл алган деле жок, мени чакырган деле жок да. Бир кишини Ошентип карабайт экен. Анан кийин булар Ленинский районго жөнөтүп койгон экен. Ленинский район могу эме деген Рахманов дегенге жөнөткөн экен. Рахманов тергөөчү алдыгы. Анан Рахманов деген сизге жооп берет деп мага письмо келди да алдыгында, официальныйчы. Рахмановун күтсөм, Рахмановтан дайын жок. Анан дагы 3 айдан кийин барып, ай ушу Рахманов иштейби? Ленинский ровдуга барыпчы. Эч кандай болгон жок. Рахмановтан эч эме жок го. Бул ушуну териштирдүү деп барсам, Рахманов башка жака которулуп кеткен деп, ал деген минтип деген Рахманов мага отказ болду деп, уже токтом чыгарып туруп өзү башка жака отказ кылып. Бул жерде Абытбеков, Атарбеков Абыт Кыргызстанда болбогонуна байланыштуу деп элечи. Ушинтип жаап коюшуптур. Ишти жаап салышкан. Ошону менен ровдодан дагы эме жок, ген прокуратурадан да жок. Бул жактан эч дайын жок болду да. Кайрылып көрсөк дагы жыйынтык чыкпады. Ортодон бир жолу политклиникага жазгам, жанагы эмегечи.
аларда дым, анан ушундай кайдыгер болот экен деп, ошентип анан эми биз коллективный жүгүрүп арыз жазалы деп баягы күнү улуктун атасы менен бул жактан жолугуп группадан сүйлөшүп атсак, ошо группадан бирөө жанагы силердин могу Искранын интервьюсун чыгарткан экен. Ютубка кирип мен шыр көрсөм, баягы Искрадан өзүмдү көргөндөй болдум. Ооба, туура эле 25 000 сом. Просто бул Искра тиги түштүк тараптан оокаттан болом деди окшойт да. Тааныбайбыз да бири-бирибиз, ушул эле болуп атат. Бул нарындыктардын группасынан. Бирок менен болуп калыптыр, бирок өзү тигил жактан экен. Ооба, ошол жактамын деди. Анан ушундай эле алдамчылыкка биз да жолугуппуз деп, анан ошо Искра айымдын передачасын силердикинин ылдый жагына мен да жаздым, комментарий жаздым. Ооба. Анан байланышып келгендегим да. Эми мен комментарий жазсам, ылдый жактан ошону мен азыркыга чейин баягы ачып улам карап атам да, ылдый жакка кошулуп, мен да ушундай болдум эле, мен да ушундай болдум эле дегендер көп чыгып атат. Көп экен. Өтө көп экен да, ушундай көп чыгып атат. Анан даже деген биздин могу таластык элемелер, могу улуктун группасына кошулгандар, бир кыз мен личкама чыгып айтты да, бүгүн 3 балам бар, бүгүн келмек. Балдарым тыштаганга эме жок болуп калды депчи. Ошентип эме кылды. Анан эже биякта менде голосовой ойлору бар. Гүлнарага деген мындай дагы акча берип, анан деген машинабызды да сатып бердик дейт. Гольф машинабыз бар болчу, 120 000 сатып, аны да бердик дейт. Анан бир күн эле бул Гүлнара дейт, тиги банк менен сүйлөшүп койдум, 120 000 дагы үстүнө толуктап мынча кошкула деп келген экен. Банк менен сүйлөшүп койдум, акчабыз жок десе, кредит ала калгыла деп. Анан жолдошум экөөбүз тиги банкка барсак, банктагылар айтты дейт, айым мынуга алып бербегиле. Могу Гүлнарага. Бул аферист десе болбой. Алып бердик дейт. Алып берип ага толуктап 120 000 мурда берген да машинасынын акчасын. Дагы акча берип 200ге толуктагышкан окшойт булар, биякта менде эмес. Ошентип 200 000 сом менен кайра жол кире менен биз шалпей үйгө кеттик дейт да эже. Ким эле. Анан бул ошол жакка турмушка чыгып дейт. Бул жана айым деген кыз айтып атат. Турмушка чыгып анан ошо жолдошум экөөбүз ошентип акча берип жүрөбүз дейт. Анан бир күнү бул Гүлнара келди дейт. Эми мындай айтсаң эми коомчулукка уят эле. Акча сурап келди дейт үйгө. Анан акча жок. Ковид учурунда дагы өзүбүздүн дагы бир ушундай каза болуп, ошолордун зыйнатын өткөрүп, ушундай өзүбүз да чыгым болуп, баягы ушинтип отурганбыз дейт. Анан келип анан ушундай болуп отурабыз өзүбүз дагы деп ушинтсек, ушу чоң энем деппи, бирдеме каза болуп калыптыр деп, анан акча бере албасаңар материал бергиле деп. Бизде ушундай таластачы. Анан бир аябай көп метраж бир почти бир рулондой ушундай эме берди кайненем дейт, алып кетти дейт. Ошо материал дейт. Мынаки. Мына биякта мен азыр голосовойунда угузуп кетем да. Инвестор тартам деген адамдар бар. Ушулар да. Анан биз эми кечээ күнү могу Белестен жолугуп, жана улуктун атасы менен, агай менен сүйлөшүп отурдук да. Ошондо бир эже айтат. Ошол учурда дейт, 2018-жылдары, же даже ошол жылдары да бирдемебиз каза болуп, ошол жактан бир уй алып сойдук элек. Ошол уйду бир 35 000 ушундай калганбыз дейт. Эми азыр ошол 25 000, 28 000ге келген уйлар азыр 100 000 эми средний эмечи. Орточо. Ал кезде 5 000ге бир эме алып, курманай темелерде сойчук элек да. Азыр ошо бир козунун баасы 25 000 болду. Ушундай болуп кетти. Анан эле кечээ күнү бул Гүлнара тиги улукка коркутуп жазыптыр да. Мен сени 25 000ди таап берем, бирөөдү киргизем деп. Эми ал кездеги менен ошондой окшойт да, сыягыч киргизип атат окшойт. Анан эми бул ошол эженин айтуусу боюнча мындай дейт. Гүлнара деген ошондо ушинтип эле жүрчү эле. Килейген азыр баня салып, мен Гүлнараны тааныбайм да эми эмесмин. Көргөндөр, кошуналар эми бир айылдан эч нерсени жашыра албайсың го. Бирөө чоңураак бирдеме кылып койсо эле угулуп кетет го.
Анан Гүлнара деген ушундай тиги чоң баняны салып иштетип азыр деп тим эле үстүртөн сүйлөп бакырып коркутуп ушинтип калган дейт. Эми эжелер баягы азыр да киргизип атат деп мына угуп атабыз да. Кечээ эле мисалы жөнөткөн турбайбы? Билдирүү жөнөтүп, мисалы бирөөнү киргизсем да таап берем депчи. Анан бир ушу жарандарга бир кайрылуу кылып койсоңуздар, өзүңөр баягы жабырлануучу катары, акчаңарды алдаткан адам катары ушу бир кайрылуу кылып койсоңуздар, алданбоолоруна ушундай бир кайрылуу кылып, бир башка жарандарга дагы, билбеген жарандарга да бир жакшы бир себепкер болуп калсын да. Жардам болсун дегендей. Айгүл Сиз Ошо мен уже ишенбей калганыма деле 5 жыл болду. 5 жылдан бери эле мындай көрүп калган билгендеримди айтып эле келе жатам. Азыр деле айтам, эмнеге ишенишип атат түшүнбөйм, бирок таң калам да, эмнеге адамдар ушунча барыбыз тупой болуп калдыкпы. Эми болду да, эми болбой турган нерсе экени мурда эле көрүнгөн. Анан азыр да кирип атышкандарына таң калып атам. Суранып кетет элем, ишенбегиле, болду, бул болбогон нерсе, биз алданып атабыз, эл журт. Алданып атабыз. Булар деген аябай менин байкашыма караганда бир неме дасыккан эмелер да, эмнелер, аферисттер, алдамчылар. Алданып атабыз, эл журт, алданбагыла. Анан арыз менен дагы кайрылып атасыздар азыр, Ооба. арыз менен дагы кайрылып, тигил жактан кайрылып атышат. Кудай буйрса, Курманайтка барсам, мен дагы ошол жака барып, Бишкекте жашасам дагы ушулардын катарындамын деп мен да арыз жазам, буйрса. Анан ушу бир мен даже мынтип айткым келип атат да. Мына ушунча жыл күттүк. Кудай деген тирүү кишиге рызкысын бере берет экен. Биз ошончо акчаны алдатсак деле биз эми мындай бир начарлап кеткен жокпуз. Кудайдын буйруганын суусун ичип жүрөбүз. Эми бул жерден эми буну кимиси пайдаланды, ортодон булар пайдаланды, тигилер дагы бардыгы эле пайдаланышты да. Анан эми менин талабым, мен официально бирөөгө деле талап кое албайм, анткени биз деле өз эркибиз менен бердик да, ушундай жакшы тилек менен, үмүт менен инвестиция кылып берсе, тиги өнүгүп кетели депчи. Анын үстүнө могу мага голосовой жөнөткөн кечээки сүйлөшкөн кыздар айтып атат, ошол убакта кредит алган деле мындай кичине кыйыныраак болчу да. Проценттери көп. Эже мен ошол убакта 30% мен кредит алып, аны мынча жыл жаптым дейт да. Тегиге Гүлнарага бергенден кийин. Акчаны ошондойлор болуп кетти. Анан эми менин кайрылуум мындай да. Булар эми ушунча элди алдап, бүт регион боюнча, мен мисалы үчүн Искранын интервьюсун көрүп чыгып атам да. Биздин дагы интервьюну көрүп, ушинтип алдангандар болсо чыгып, байланыш кыла, коомчулук болуп, мындай көбүрөөк адамдар чыкса, ошондо гана реакция болот экен да. Резонансный болуп кетсе андан дагы жакшы. Ошого силер себепкер болуп атасыңар, чоң рахмат. Анан ушу менин айтарым, эгерде териштирип, ушу органдар чуркап, президентке чейин жетип, териштирип ошентишсе, булардын ушу элден ошол убактагы акча менен азыркы акчанын күчүн салыштырып, булардан элден алган акчаны кайрышса, мен ошол акчаны ушул кайрымдуулук бир фондко которуп берем, албайм. Пенсионерлердинби, же бир карлар үйү, же бир кандайдыр керектүү нерсеге. Просто бул ушу бизди элди алдаган адамдар бир жазасын алышсын эми. Болбойт го, ушундайчы. Ушинтип жүрө берсе, азыр деген мына мошенничествосунун түрлөрү көбөйүп кетти. Телефон, банковский деп, тиги бу деп чыгып атат, жанагы технология жогорулаган сайын түрү чыгып кетти го. Түрмөдө жаткан деле алдап атат, воляда жүргөн деле алдап атат. Мотуев айткандай напряг болуп өлмөй болдук бизчи. Анан ортодон ага да кайрылалы деп ойлогонбуз. Айла кеткенде киши экен да. Айла кеткенде өндүрүп алсаң сага эле берели деп да айталы деп ойлогонбуз. Анан ушу кулак кагыш кылып, ушинтип жардам берели деп орган адамдары мына кайрылганбыз. Фамилиялары мына турат. Мен тыштап кетем силерге. Анан булар азыр иштеп атабы билбейм. Негизи арыз жазганы барсаң дагы мындай кылат экен. Жаздырбаганга аракет кылат экен да буларчы. Лишний морока не надо, жазбайын ары кетип кал дегендей аракет кылат экен. Ушинтип арыз жазгандан да заарканып калдык.
Анан эл журт алданбай, булар азыр ушууча дагы деле ушинтип жүрүшөт экен. Алданбай. Дагы бир жумада беребиз деп айтып атышат болуш керек. Эми ошо жана улуктун эмесине чыгып ушинтип атышат да. Коркутуп бир жагы деген сенин акчаңды беребиз. Нары кайра буларды тынчыт депчи. Ушундайлар чыгып атат экен улуканаларды бизге айтып атат ачык айрым. Жалпы айтканда алданбагыла дейсиздер. Анан бир суроо бар могу аяктап жаткандачы, бу тактоо иретинде сиздер аты аталган адамдардын кимистер менен иштешкенсиңер ошондо Абыт Атарбеков, Зарифа Кененбаева, Рустам Жунушалиев дейт. Дагы кимдер бар да, Мурат деген бар экен. Ошонун ичинен сиздер Абыт Атарбеков анан Базарбаев Искендер менен иштейсиз, экөө менен. Анан Ылдыйнда турган жана Касиет деген эжеке ошолор менен да куратор болгон, Алдыгы Муратбек Токтоголович менен дагы көрүшкөнбүз. Көрүшүп, бул киши деген ошо баягы 23-жылдарыбы ушинтип эме жазып тиги бу деп биз ушинтип чыкканда деген силер биринчи бизге жазгыла ассоциацияга. Бияктан чыгабыз, эмени акчаны бергиле десеңер, биз бияктан общий собрание кылып акчаңарды беребиз деп чыккан. Макул деп аяка дагы жаздык. Аяка да жазып кайрылдык. Өзүнө бергенбиз Муратбекечи. Токтоголовичке. Берген жок да ошону менен. Жок. Булар бере албайт. Ортодон чыгышты, кимге бердиңер эле ошодон алгыла дегендер болду, айыптоочу. Ушундайлар болду. Анан ала албасыбызга ошондо эле көзүбүз жеткен. Анан эми ушунча убакыт өтсө дагы ошо жардам бере турган киши болсо, себепкер киши болсо, ошондой кылат элек. Мисалы үчүн жана Гүлнаранын группасында 100 киши болсо, ошонун бирөөсү менин эжем болсо, анын аркасында бир туугандары биз 10дон ашык адамбыз да. Ошондо ар биринде эле ушундай да. Жана Искир айтып атпайбы, мамам мынча кишини. Ошондой болуп тамырлап кеткенбиз да айтор. Ошол Кайрат, ошол. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эми Баз Кейжинин айланасындагы кезектеги берүүбүз болду. Дагы жабырлануучу эжекелерибиз келди. Сагид эжебиздин жүзүн көрсөтпөйбүз. Айгүл эжекебиз ачык айтып чыкты. Ошол жерде айтылып аткан Базарбаев, Искендер, дагы айтылып жаткан башка адамдар, Касиет деген эжекелер биздин чындыгыбыз бар, бирок мындай эмес десе экинчи тарапты биз угууга да даярбыз. Искир айым чыккан кезде дагы биз Абыт Атарбековго дагы баарына, Рустам Жунуша баарына кайрылганбыз. Келиңиздер, биз ачыкпыз. Силердин интервью, силердин маекту куруп, силердин жообуңарды айткан, өзүңөрдүн ишенген чындыгыңарды чыгарып бергенге даярбыз деп айтканбыз. Азыр деле ошондой кайрылабыз. Базарбаев, Искендер, Касиет айым фамилиясы кандай эле? Абдрахманов Касиет айым бул жана Талас, Покровка, Манас району боюнча куратор болгон, Талас. Ал Гүлнара Кенесариева. Гүлнара Кенесариева. Бишкекте. Ошол эжекелердин баары келиңиздер, эмне болгон, кандай болгон айтып берем десеңиздер, биздин эшик ачык, сиздердин дагы жообуңуздарды укканга даярбыз. Ал эми сиздерге чоң рахмат. Анан айтарыбыз, урматтуу жарандар, өзүңүздөрдүн маңдай термен тапкан каражатыңыздарды шулундарга алдатып жиберүүдөн алыс болуңуздар дейбиз. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин өкүлү дагы эгер көрүп жатса, ушул ишти бир көңүл чордон алып, көңүлүнө алып, жакшы көңүл буруп койсо деген ниетибиз. Анткени жабырлануучулар саны 10 миңден ашышы мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Ушунун баары такталыш керек деген ойдобуз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.